Мисалы, Акаевдин убагында бир топ министрлер камалган. Мисалы, Жумакадыр Акенеев айыл чарба министри болчу, Талайбек Койчуманов финансы министри болчу. Бирок жыйынтыгында алардын бардыгы акталып чыккан. Андан кийин Бакиев келди. Бакиев Акаевдин кээ бир командасын камады. Ал дагы акырында жыйынтыгы акталып чыкты. Атамбаев дагы Текебаевди камады коррупция деп. Азыркы күндө бардыгы көпчүлүк ал саясий экенин бардыгы билип калды. Мына ошого окшогон нерселер жыйынтыгында эгерде азыркы иштеп аткан бийлик ошол сотторду ачык өткөрбөй турган болсо, далилдерди коомго так түз далилдер менен көргүзүп бербей турган болсо, анда азыркы камалып аткан адамдардын бардыгы коррупция менен күрөш эмес, бүт бардыгы саясий мотивде камалган болуп, жыйынтыгы чыгып келиши мүмкүн. Саясий мотив деп эгерде жана айтып атпаймынбы? Ошол КСДПнын желегинин астында президент болду да, алардын колдоосун алды. Ошон үчүн айтып атам да, эгерде жанакы бир эле команданын мүчөлөрү бардыгы Атамбаев алып келгендер бийликке. Азыркы президент дагы президент кылган Атамбаев, азыркы түрмөдө отургандардын бардыгын кызматка алып келип, бардыгын байыткан Атамбаев болгон. Эгерде ушул бири-бири менен уруштун жыйынтыгында, эми албетте команданын ичинде дагы бири-бирине каршылык, карама-каршылыктар аябай чоң болот да президенттин тегерегинде. Эгерде ушунун жыйынтыгында сот ачык өтүп, далилдер так болбой турган болсо, анда келечекте президент, азыркы жаңы президент жана анын тегереги укук коргоо органдарынын уят болуп калуу мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору.